Арак досту душман, жакынды алыс кылган арам тамак экени бештен белгилүү болсо да, андан көпчүлүк арылалбай келет. Ош шаарына Ысык-Көл облусунан келген жүк ташуучу унаалардын айдоочулары арак ичип олтуруп мушташа кетишкен. Бул мушташтын келип чыгыш себептери тууралуу кийинки таспадан тааныша аласыздар. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 102 аркылуу шаардын түштүк батыш тарабында болжол менен жаңы автовокзал тарапта белгисиз бир киши бети башы кам болуп, жардам сурап кыйкырып жүргөндүгү тууралуу кабар келип түшкөн. Алынган маалымат боюнча аталган дарекке ыкчам түрдө жол кайгыл милициясы менен биргеликте биздин чыгармачыл топ жетип барып, бул көрүнүшкө күбө болду. Бул ургандар. Гүлөт да булар, гүлкү булар. Не болду айка, айтып берсеңиз? Мен чоңгулуп отурганбыз анан. Бул сөздөр менен башка эле ошондой. Сиз да узак отсоңуз. Ne bu? Bir yer kafe öncesi ne bu? Yok kafe emas. Ha? Özümüzce 5 al oturganbız. Özümüzce qanday ey salasыз? Жай болсо. Bana usul var. Oo var. Çöpte akşam yok. Usul. İnternetten çıkar, televizyondan çıkar. Bu da var açık ayıp. O açık ayıp tarsan. Yürü. Şu içiyor. Stakanды koyun da oturun. Buna dağıl içi oturur. Buna barda. Stakandı koyun da oturun. Ben sizge siz deyip jakşına ayrı oturun. Aksakal bardak mı? Yürü. Kurtkam yok, çöntöktü. $100, 4000 tenge var bolчу, al yok. Buna uşular alıp koydu. Бири-бирин камырдай ийлеген бул кишилердин чырый эмнеден чыкканы туурасында эч кимиси олуттуу жооп айта алышкан жок. Берген жоопторуна караганда арак ичип олтуруп сөздөн сөз чыгып мушташа кетишкен. Аксакал экен, койгула деген жоксуң го сен. Аксакал баш менен кол берчи. Сен кыз алып бересиң, тиги кыз алып береби деп. Ошон үчүн башталып эле. Булар өзлөрүнчө ошондой сөз болгондо, анан менен бошотпой Милиция чакырып, өзүн жабырлануучу катары көргүзгөн бул киши аны көптө уруп койгонун айтып даттанып жатты. Акыры бул кишилерди Ош шаарынын Сулайман Тоо милиция бөлүмүнө алып келди. Ал жерден өзүн жабырлануучу катары көргөзгөн адам арыз жазып, үстүндө кийип жүргөн курткасы, чөнтөгүндөгү 200 AQSh доллары жок экенин айтып, доо арызын жазып жатты. Açık bek degende. Ошолла бар да. Ошол. Қанша. Bir vursam muhtasın. Bir vursam, men bir vursam muhtasın buna. Çıkayçı. Size aşağıya çabuk. Ha. Siz sonra okşaysa. İçmeyim yokmuş. Siz içmeseniz borçlu. Şu an. Araka cöğüttü de yok. He? Yok o araka cöğüttü o. Sakal dular. En güçlüsü ben. Bana moğolun var en güçlüsü ben. Ana gel. Araka cöğürdü 500'den berdi. Ana gel. Ne oldu dedim ya vurup kalsiyona çıksam çok. Hey, anan gel. Taksiye oturup. Koy da daldı kalsın. Yok ya oturup basmayın. Seni koşulup kayra koyul etti ya. Sen dörtön şey. Koy. Ne sana kimden yok. Sen arma. Bul arma beni sigi çaplayıp da. Şimdi öyle getiriyorsun Hayır. Sen aldın ısındı çay. Aldın ısındı. Akıl. Bratan. Andan keyin ayttım go. Koyuverçi. Rast men hiç kim çakırbayım desen emне katından koyup koydum. Gördün o bunu. Savaptı. Men. Üstüne çıkıp. Men tigi ökölömödü dedi ökö. Milyon savap. Dedi aç kiyini yalnız bolsun sen canını sormak. Hayır, koçi. Cenden Hay bile işte görüleceksin azıcık. Men balam takla. Anday olmay burada. Sen de jaşı yok. Sen de anam o aç gibi. 5 oldu. Hey arvakçı. 5 oldu. Arvar. Ekoy savadık koy. Arvar çöntöktö muna kurtkam var bolчу $100 жок. 4000 tenge жок. Men abırtmayla koy. Kurtkam жок. $100 4000 tenge. Arız жазасыз mı? Жазам. Жазсан жаз бura. Жазам кart положено жазам. $100 4000 tenge. Kurtkam hakkı. Қалай документтер? Паспорттар алгыла. Жазсан жаз.
2 жол жок. Başladı. Ал эми калгандары бир аз соолуга түшкөндөн соң болуп өткөн окуяны талкуулай башташты. Мына ошентип арактын айынан биринин бети жарылса, экинчисинин кашы жарылып, жакын саналаш достор бир заматта душманга айланды да калды. Бир жолу мал уурдап, соттолуп чыгып, андан сабак албаган Атуул экинчи рет кошунасынын уюн уурдап сатып жиберип искыбарлар тарабынан колго алынган. Бул уурулук иши тууралуу кененирээк маалымат кийинки тасмада. Үстүбүздөгү жылдын 14-январынан 15-ине караган түнү Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө арыз келип түшкөн. Анда Кеңеш айыл аймагынын Арбын айылынын тургуну 1962-жылы туулган Боронбаев Абсатар өзү жашаган үйүнүн мал сарайына белгисиз адамдар кирип бир баш уюн уурдап кеткенин жазган. Келип түшкөн маалымат боюнча иликтөө иштерин уюштурган кылмыш иликтөөчүлөр акыры катталган кылмышка шектүү Атуулду колго алышкан. 2016-жылы 14-январынан 15-январга караган түнү Ноокат районуна караштуу Арбын айылынын тургуну 62-жылы туулган Боронбаев Абсатар Камилович арыз менен кайрылган турак жай үйүнөн сарайына кирип бир баш 3 жашар кара түстөгү малын уурдап кеткен. Ал кылмыш иши боюнча азыркы күндө 160 Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин 165-статьясы менен 40-16-9 кылмыш иши козголуп, РИБинин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп, Бекболот уулу Жанарбек 95-жылы туулган жаран кармалып, азыркы күндө тергөө иштери жүрүп, убактылуу кармоочу жайда кармалып турат. Катталган кылмыш ишинин натыйжасында жабырлануучуга 45 000 сом өлчөмдөгү материалдык чыгым келтирилген. Бүгүнкү күндө кармалган адамдын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 165-беренеси мал уурулук боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери улантылууда. Аты жөнүң? Бекболот уулу Жанарбек. Канча жыл турмусуң? 95. Кайсыл жерде? Арбын айыл Кеңеш айыл өкмөт Арбын айылы. Башта соттолгонсуңбу? Ооба. Эмне кылып соттолдуң эле? Кыржамын. Эмне уурдадың эле анда? Мал уурдагам. Башта дагы? Ооба. Эмне уурдагансың? Мал уурдагам. Малың эмне кандай түрү? Эле бир кыралма уурдагам. Уя? Ооба. Аны эмне кылдың эле? Сатып. Канча жыл отурдуң же? Отурган эмесмин. Эмне кылып бошондуң эле? Кантип боштондукка кандай чыктың эле? Эле чыккам соттон. Соттон, а? Анда кайсы жылы болду эле ал? 2014 болгон. 2014. Кайра дагы мал уурдадың бүгүнкү күндө. Канча баш мал кайерден уурдадың? Ошол окуяны толугу менен айтып берчи мага. Өзүнүн айылда соседим күн бир баш үйүнө уурдагам. Качан? 14-январда. Анан Ошол уурдап сатып келдим. каяка алып барып саттың? Ооба. Канчага саткан? Базарнабы? Жок, башка эле бирөөгө саткам. Канчага саткансың? 23 миң саткам. Акчаны эмне кылдың? Акчаны дос балам бар эле ошол көз иштеп турганбыз. Дос балаң экөөң уурдадың беле? Жок, өзүм эле. Кылган ишиңди толук мойнуңа аласың бүгүнкү күндө? Ооба. Өкүнүп атасың кылганыңа? Жок. Өкүнбөйсүңбү? Жок. Эмнеге өкүнбөй атасың? Жөн эле. Азыр кайра боштондукка чыксаң дагы уурдайсыңбы? Жок. Уурдабайсыңбы башка? Не себептен ушуга бардың? Жөн эле. Жөн себеби болуш керек. Акча керек үчүн бардың, Жок, андай деле эмес. Ата энең барбы? Ооба. Үйлөнгөнсүңбү? Жок. Мен өзүм кызыкчылыгы үчүн эле уурдагам, жөн эле. Интерес кылып. Кылган ишиме өкүнбөйм деген бул эркул бүгүнкү күндө өзүнө коюлган айыптоону толук мойнуна алып, убактылуу кармоочу жайда кармалууда. Биздин бүгүнкү чыгарылыш мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Сиздер менен мен Орозбек Шарабдин уулу болдум. Коштошоор алдында кырсыктан сак, кылмыштан оолак болуп, жай турмушта жашаңыздар демекчимин. Кылмыштын жыйынтыгы жаза менен аяктайт.